Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу катталуучулар, бардыгыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтык болсун. Бүгүн биз сүйлөшө турган тема ачуу болсо да чындык. Балдарын таштап кеткен аталар жөнүндө. Баягыда ушул жөнүндө видео айттык элек. Анча мынчалар чычалап негатив жазгандар да болду. Себеби акыйкат ачуу да ушундай, катуу тиет да. Буну айтканыбыздын себеби эмне? Эч ким застрахован эмес, биз деле ажырашып кетишибиз мүмкүн да. Эч кимге эч кандай гарантия жок да. Маселен, мисалы менин ата энем деле ажырашкан. Кичинекейибизден элечи. Бирок атабыз бизди эч качан таштаган эмес да. То, что Кыргызстанда кээ бир иш кылып аткандарды албетте алар ал үчүн, бирок атам дагы көрсүн жакшылыктарды, атам дагы сыймыктансын. Бул менин балам деп атамда да бир жүрөгүндө кубаныч болсун деп дагы ойлойм да. Себеби он всю жизнь ради нас пахал да. Тачка түртүп кылбаган иштери калган жок, бирок ошондой болсо дагы бизди таштаган жок да. Бүгүнкү күндө айтайын дегеним эми ажыраша турган маселе бардыгыбызда эле бар, ал ажырашып кете берет. Мамилеси туура келбесе. Бул жерде маселе балдарда не күнөө дейт да. Эмнеге бул нерсени айтканга мажбурий болду? Айтпайын деп деле коеюн деген, бирок бир чети мындай карап туруп жардам сурагандар өтө көп кайрылат. 3 баласы менен, 4 баласы менен, 5 баласы менен, 2 баласы менен, жаңы төрөлгөн, ымыркай, наристе. Барсаң эми ачууң жиниң келет да эмче. Айбанда балдарын минтип таштабайт да. Баягында айтканбыз, атсаң да болбой айкырып, аюу да коргойт мамала, ата кесенде боору таш, адам да кантип жаралат депчи. Мындай боору таш ата кантип жаралат деп ойлойсуң да. Айгырда өзүнүн үйрүн таштабайт да. Төрөттүң карада сен балаңды ким карайт мисалчы? Таштап кете бергесиң, мейли аялың менен мамиле кылбай, балдарыңды эркекче кара да, ал сенин балдарың да сенин каныңан жаралганчы. Кыш келатат, бул жакта суук, көмүрү жок, кие турган кийими жок. Мектепке бара турган эмес, үйүнө кие турган кийими жок. Мектепке бияка турсун иче турган тамагы жок. Анан ушундайлардын аргасы кыргыз жылуу сөзүн айтпаса, кыргыз жардам бербесе, туугандары жардам бербесе, өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Башкалар келип жылуу сөзүн айтат экен, жылуу үйгө киргизет экен. Канча дегендер баптист болуп кетип атат да. Сен жөн эле бир семья бирөөнүн кызын бузуп эмес, дальше нары баптистке түртө берип атасың да анычы. Спрос будет с тебя жестко да. Ошон үчүн мен ойлойм, бияка клашты тагынып алып, машинеге менен барып, балдар менен, жоролор менен отуруп, аш жеп, мындай сүйлөп, кайсарыңа блатный болосуң. Бул жакта балдарыңды таштап кетесиң. Сөз албетте эзин табат да. Көрүп ачууң келет да. Баягы бир барсам, билбейм, 1 жашка чыга элек балдар да, мен кызыл эт балдары. Барсаң тоңуп калган, продуктусу жок. Ушунчага чейин, акыбалга чейин таштап кетесиңерби? Айла жок да, мындай балдарыңарга барыш керек. Силердин балдарыңарды бирөө карабайт. Өзүңдөн башкачы. Бирок мен ушунчалык айбанчалык кылып чыдап кеткениң муну Кудай деле кечирбейт. Ошондон кийин ошондой балдар эртең кыйын чыгып калсачы, Аллах Таала ушундай кылат, сени карылыкта сени таштап кетет да. Наказанияң жесткий болот да. Ошо сенин балаң келечекте кийин чоң бизнесмен болуп, чоң бир бийликте жумушта отурган болочу, тишиң түшүпчү. Картайып ошодо карыялар үйүнө жатып калганда ушу менин балам деп айтканың кеч болуп калат да. Азыр барып коюш керек. Өлсөң дагы, туалет кассаң дагы, чубак ажы айткандайча, үй бүлөңдү караш керек да. Бул сенин үй бүлөң, сенин балаң да, бул жакшы нерсе эмес. Көп эле мындай төрөтөлө чыдап кеткен. Ушу кыргыздын аялдары да мындай карап туруп неме кылыш керек да. Бул багылбаса, зачем 4-тү 5-тү төрөйсүңөр да мындай. Акыбалын көрүп туруп кичине мындай вообще эле кыска күйөөгө берип аткандан эркекти карап туруп бериш керек да күйөөгөчү. Кичине мындай акчасына кызыгы бербей, башка нерсесине кызыгып, кичине ыйманына мындай жүрөкчү. Сен бүгүн кызыңды таштап кеттиңби, эртең сени жашоо таштайт ушундай. Ушундай сен семьяңды акыбалга калтырып кеттиңби? Ушундай сени Алла акыбалга калтырат. Ал жактан сен акчаң дагы, атаң дагы, үй бүлөң дагы, досторуң да эч ким чыгара албайт да. Потому что сен өзүңдүн үй бүлөңө кыянаттык кылгансың да. Ошон үчүн мен ойлойм, кыргыздын эркектери кичине намыска келиш керек, үйүнө келиш керек, балдарына жардам бериш керек депчи. Болбосо биздин кыргыздын ушу эмелери кыйналгандан күндөн күнгө айла жок, баптистке, тияка, бияка кичине арзыбаган акчаны берип, башка диндерге өтүп кетип атат. Бул чатак нерсе да. Ушул маселени өтө бардыгыбыз мындай серьезный караш керекпиз деп ойлойм да.